Бейиш нуру. Тирүү шейит Азрети Талха. Касиеттүү Курандын Алимран сүрөсүнүн 31-аятында Аламдардын Раббиси болгон Аллах ушинтип буйруйт. Анын дагы айт. Эгер силер Аллахты сүйсөңөр, анда мени ээрчигиле. Ошондо Аллах силерди сүйөт жана күнөөңөрдү кечирет деп айт. Деп айтат. Андыктан Расулуллахты ээрчүү, анын адеп ахлагы менен ахлактануу, анын сүннети менен жашоо кулчулугубуздун өзөгү болуп саналат. Бирок пайгамбарларды күнөөсүз деп билгендигибизден, бир күнөө кылганда же кемчилик кетиргенде кантип ал кемчиликти оңдоонун, тообо кылып күнөөдөн кайтуунун өрнөгүндө сахабалар чийип көрсөтөт. Тообо кылуу адамдык кемчилигин сезүүдө кулчулук жашообуздун маанилүү бөлүктөрүнөн. Бүгүн биз тообо кылуунун кетирген кемчилигинен кайтуунун, пайгамбар ахлагы менен ахлактануунун, Курандын айтуусу менен жигиттиктин чыныгы өрнөгүн Талха бин Убайдуллахтын дүйнөсүнөн үйрөнөбүз. Азрети Талха милади 590-жылы Меккеде туулат. Азрети Абу Бакр менен уруулаш туугандардан. Жашоосунда 4 жагынан Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламга бажа болот. Азрети Талха 10 жашынан тартып соодага аралашкандыктан Меккенин көрнүктүү соодагерлеринен эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга пайгамбарлык милдети келген учурда да Азрети Талха соода иштери менен Шам тарапта жүргөн. Бир кербен сарайда олтурса, бир чиркөө кызматкери «Меккеден келген бирөө жарым барбы?» деп кыйкырып калат. «Мен бармын» деп Талха колун көтөрөт. Талхага жакындап келген кечил «Силер жакта Ахмет чыктыбы?» деп сурап калат. Суроого түшүнбөй калган Азрети Талха «Ким ал Ахмет?» дейт. Ошондо чиркөө кечили Талхага «Эгер Ахмет чыга турган болсо, анын изинен такыр кала көрбө» деген сунушун айтат. Талха Меккеге үйүнө келүүсү менен апасынан «Мен жокто Меккеде бир нерсе болдубу?» деп сурайт. Апасы кабагын бүркөй «Абдулмуталиптин жетими өзүм пайгамбармын деп жаңы дин чыгарды» деп күңк этет. Азрети Талха ан сайын кызга «Ага баш ийгендер болдубу?» деп дагы бир суроо берет. Болду. Сенин тууганың Абу Бакр болду» деп жооп берет Талханын апасы. Бул кабардан кийин Талха дароо Абу Бакрдын алдына барат. Азрети Абу Бакр Талхага Аллах тууралуу, исламият тууралуу кеп салып берет. Анан Аллахтын элчисинин саллаллаху алейхи вассалам алдына алып барат. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Талхага Аллах жана анын дини жөнүндө айтып, динге чакырык жасайт. Ошондо Азрети Талха шахадат келмесин келтирип, алгачкы мусулмандардан болот. Талха бин Убайдуллах өзүнүн айтуусу боюнча 8-чилерден болуп исламиятка кирген. Алгачкылардан болуп исламиятка кирүүнүн бедели, курманчылыгы оор болчу. Масуд бин Хирадждын айтуусу боюнча бир күнү кечинде Сафа жана Марва дөңсөөлөрүнүн алдында отурган. Бир окумда колдору кайчылаштырылып моюнуна байланган бир жигитти бир топ кишилер артынан камчылап малды айдап бараткандай эле сабап бара жаткан болот. Артында да «Ургула, сабагыла» деген бир аял. Мындайды биринчи жолу көрүп жаткан Масуд таң кала барып, «Бул жигитти мынчалык кордогудай эмне иш кылыптыр?» деп сурайт. Артында турган аял «Бул деген ата бабасынан бери келе жаткан динин чанып, кайдагы бир Мухаммадтын динине кирип алыптыр. Катуураак сабагыла» деп балдырга кыйкырат. Ал кордолуп жаткан жаш жигит Азрети Талха болчу. Улам жонуна камчынын ачуу даамы чып этип тийген сайын Азрети Талханын оозунан «Ахат, Ахат» сөзү чыгып жатты. Артында «Ур» деп кыйкырып жаткан анын өз апасы болчу. Баласын адашып кетти деп ойлогон апа, баласынын акыйкатты тапканынан кабары жок, сабатып жаткан. Масуд бин Хирадж «Раббим Аллах деген үчүн эле ушунчалык кылышабы? Бул сөздүн курманчылыгы ушунчалык оорбу?» деп ошондо маселени жакшы түшүнө алган эмес. Бирок кийин Азрети Масудда исламиятты кабыл кылгандан кийин мындай неемат үчүн бул бедел, бул курбанчылыкта аздык кылаарына ынанат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам исламият нурун алып келди. Бирок нурду жактырбаган жарганат табияттуу инсандар бул динден адамдарды алыстатуунун аракетинде болгон. Адамдарды кантип исламияттан алыстатабыз деген суроонун тегерегинде талкуу жүргүзүштү. Ар ким ар нерсени айтты. Жалганчы дейбиз дешти, бирок окшободу. Сыйкырчы дейбиз дешти, болбоду. Көз ачык, көз боемочу акын деп отурушуп акыраягы, ал ушундай бир башты айландырат, энени балага, баланы апага душман кылып ажыратат деп элди коркутууга токтолушат. Анткени бул сөздө акыйкатында ынанымдуу көрүнчү сыртынан караганда. Чын эле ыйман деген нерсе ак менен караны, туура менен төгүндү, ишеним менен капырлыкты ажыратуучу бир күчтө.
Талханын апасы Талханы сабаттырды, үйдөн кууп чыкты, мурастан эч нерсе бербейм деп коркутту. Бирок Азирети Талханы эч кимиси коркута да албады, кармаган жолунан кайтара да албады. Акыр аягы токтобогон бул зулумдуктун айынан Азирети Талха Расулуллахтан Меккенин сыртына чыгып соода менен алектенүүгө уруксат сурайт. Себеби Меккенин ичинде динге эч кандай пайдам тийбей жатат деген ойдо болчу. Андан көрө соода менен алектенип, исламиятка материалдык жактан жардам берүүнү эп көргөн эле. Сооданын артынан акча таап, тапканын Аллах ыраазычылыгы үчүн диндин жайылуусуна жана бей-бечараларга жардам берүү үчүн сарптаган. Талха бин Убайдулла зекет парз боло элегинде эле зекет берүүнү адат кылган. Берешен колу ачык киши эле. Болгондо да 40та 1-ин эмес, 40та 20-сын, 40та 40-ын да берген учурлары болгон. Чын, бул сөздү оңой эле айтып коюп жатабыз, бирок муну сезгенге өтө оор иш. Бүгүн биз чөнтөгүбүздөн 100 сом чыгарарда да 10 ойлонуп араң берип жатканыбызды бир эстесек, балким бир аз да болсо ушул иштин салмагын түшүнөт чыгарбыз. Ошол себептен Аллах элчиси саллаллаху алейхи вассалам Азирети Талханы көп эле жолу Талхатул Жавад, башкача айтканда жоомарт Талха деп мактачу. Бүгүн сизде Азирети Талха сыңдуу Аллах жолунда мечит медреселерге жардам берсеңиз, кедей кембагалга көмөктөшсөңүз, Расулуллах периштелерине карап сизди жоомарт деп мактабайбы? Мактайт албетте. Аллахым бизге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жоомарт деген мактоосуна ээ болууну бизге да насип кылсын. Акыретти сүйгөн, дүйнөнү да акырет үчүн сүйгөн, баарысын Аллах жолунда арнаган акылман соодагерлерден кылсын. Аллахтан Мадинага көчүүгө уруксат келген учурда да Азирети Талха соода иштери менен Меккеден сыртта жүргөн. Соодагер менен Меккеге жөнөт коюп, өзү Мадинага тийип барууну чечет. Мадинага ошол учурдагы Ясрибке келгенде сүйүктүү пайгамбарын көрүп калат. Дал келүүнүн кереметине карабайсызбы? Ошол учурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жана сахабалардын баары Мадинага көчүп келишкен эле. Кербен болсо Меккени көздөй кеткен. Кербен Талхасыз эле Меккеге барчу болсо, кербендеги көп оокаттын баары мушриктер тарабынан таланып тоноолору анык. Талханын ордунда биз болгонубузда балким кербендин артынан чуркап жөнөйт белек, ким билсин. Бирок Азирети Талха антпеди. Ал ыйман менен Аллахтын берүүчү экендигин жакшы билген. Ооба, куу жырткыч түлкү карышкырлардын ачка жүрүп, күчсүз акылсыз мөмө курттарынын балыктардын мол ырыскыга ээ болуп жашоолору Аллахтын берээринин далили эмеспи? Биз колубуздан кетсе эле болду бүттүм деп инфаркт болгонго чейин барабыз. Кудум эле Аллахтын кайра берээрине ишенбегендей мамиле көрсөтөбүз. Эне курсагындагы кезибизден тартып, ушунча жыл бою ач койбогон Аллахтын мындан кийин да ач койбостугуна ынаана албай, чайналганыбыз чайналган. Ач койбостугуна ынанам да, бирок десек анда ач көздүгүбүздөн. Берүүчү да алуучу да Аллах экендигине ынанган Азирети Талха: "Эй Расулуллах, мен азыр кербенимдин артынан кетсем, Меккедеги туугандарым мени кайра коюп жибербейт. Сенин алдыңда калайынчы, сен мени коюп жибербечи", дейт. Расулуллах Талхага жылмайып карап, анын Мадинада калуусуна уруксат берет. Алла Талхага кайра мол дүйнө берди. Ушундай көп берди дейсиз, Азирети Талханын уйкусу кача турган абалга жетти. Жок, жаңылышасыз. Биз ойлогондой мал мүлкүн жоготуп алуу кажалатчыгынан уйкусу качкан жок. Анын эсебин кантип берүүнү ойлогондуктан уйкусу качты. Бир жолу оор үшкүрүп, сыгылып отурганын аялы байкап: "Эй Талха, эмне болду? Үйгө батпай сыгылып жатасың. Соодада ишиң жакшы болбодубу?" деп сурайт. Азирети Талха: "Жок. Ишим жакшы болуп, аябай көп киреше таптым. Бирок ушул тапканымдын эсебин Аллахка кантип берээримди ойлоп сыгылып жатам", дейт. Адатта биз жакшы таппай жатканда же жоготконубузда сыгылып, үйгө батпай калсак, Азирети Талхада баары тескерисинче. Берилгендин эсеби барлыгын жакшы билгендигинен улам сыгылып жаткан. Аялы да такыба заттардан болгондугунан, анда ошол тапканыңдын баарын колунда жокторго садага чаап, көңүлүңдү тынчтандыр деп кеңеш берет. Арабтарда ар адамдын өз атынан алган үлүшү болот деген сөз бар. Биз да атына заты жарашып дейбиз го. Талха дегендик араб тилинде акация деген мааниге келет. Акация дарагынын эмнеси бар болсо, бүт баары колдонулуучу дарак түрүнүн. Кабыгы, бутагы, жалбырагы. Азирети Талхада кудум эле акация дарагы сымал, колуна берилгендин баарысын, мал мүлкүн, убактысын, жанын ислам жолуна арноодон аянган жок. Мадинага көчүп барышкандан кийин Саад бин Зайд менен Талха бин Убайдулла коопсуздук кызматкери катары дайындалышат. Ар бир ишти устасына берген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам
мындай маанилүү ишти ар кимге эле бере берчү эмес. Бул милдетти мойнуна алуу үчүн төмөнкү 3 сыпат сөзсүз түрдө болуусу керек эле. Дүйнө деген дарты болбогон, келечектен кабатыры жок болгон, ананда сөзсүз түрдө ар убакта садык чынчыл кала алган сыпаттардын болуусу абзел болчу. Талха бин Убайдуллах Саид бин Заид экөө бул милдет менен Меккеден Абу Суфияндын кербенинин жолун кароого жолго чыгышат. Бирок Абу Суфияндын кербенинин жолун карап отурган жерлеринен канча күн күтүшсө да, Абу Суфияндын кербени өтпөй коет. Себеби кыраакылык кылган Абу Суфиян маселеден кандайдыр бир көрүнүштө кабар таап, Меккеден жардам колун чакырган болот. Ошондо меккелик миңдеген мушриктер менен мусулмандар ортосунда Бадыр согушу чыгып кетет. Мусулмандар болгону 300-дүн тегерегинде эле. Бирок жеңишти да, жеңилүүнү да берген Алла. Бадыр жүрүшүндө жеңишти мусулмандарга ыйгарат. Маселени Талха бин Убайдуллах тараптан алып караганда, окуянын эң аянычтуу жагы ушундай маанилүү жихадка Азирети Талханын катышпай калганы болчу. Азирети Талха мусулмандардын мушриктерди жеңгенине албетте сүйүндү. Бирок мойнундагы милдетинин айынан жихад кылуу ниматынан куру калып жаткандыгына абдан ыза болуп жаткан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам анын көңүлүн жубатып, ал экөөнү да Бадыр согушуна катышкандардын катарына киргизип, согуштан түшкөн олжодон аларга да үлүш бөлүп берет. Талханын атын ташка баскандай өчүртпөйт. Аллахтын ыраазычылыгына жетелген жихадда көп күттүргөн жок. Күн Талханын күнү болчу. Ушул сөз менен сыпатталган Ухуд согушу Бадыр окуясынан 1 жыл өтүп орун алды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын түшүндө көргөн аяны боюнча Мадинанын ичинде туруп согушуу мусулмандардын пайдасына болмок. Бирок өткөзүлгөн машвараттын кеңеш менен жыйынтыгында сахабалар Мадинанын сыртында эрлерче согушууну туура көрүшөт. Кеңешип кескен бармак оорубайт дейбиз го. Анын сыңары Ухуд салгылашуусунда өтө аянычтуу жоготууларга учурасак да, Аллахтын хикматы бул окуянын артында толтура пайдаларды катып койгон болчу. Бирок аябай оор күн болчу ал күн. Чыныгы дастандарда да мына ушундай кыйын кезеңде жазылат эмеспи? Бул жакта орун алган эң таасирдүү окуялардын бири Талханын жихады болгондугуна шек жок. Сахабалар Ухуд майданында 3 колго ажырап согушушкан болчу. Алардын ичинен эң кыйын кырдаалга туш болгонунда арасында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бар топ болчу. Мушриктер Аллахтын элчисин өлтүрүүнү негизги максат кылып коюшкандыктарынан улам бул колго чабуул койгондор аябай көп болгон. Андыктан бул майданда бир момунга эң аз дегенде 4-5 мушрик туура келген. Сахабалар Расулуллахтын айланасына топтолуу менен кудум эттен коргон тургузушкандай көкүрөктөрүн калкан кылышып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды коргоого аракеттенип жатышкан. Талха бин Убайдуллах да ошол жерде эле. Аллахтын элчисинин жанынан такыр ажырабаган болчу. Мушриктер да бул топту ар тараптан курчап алышкан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын айланасына топтолгон бүткүл сахабалар ошол жерде уруша шейит кетишти. Аягында бир гана Азирети Талха калды. Азирети Талха Расулуллахтын чар тарабынан айланып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды коргоого аракет кылуусу көргөн көздү жашылданта турган бир окуя болчу. Болбосо Талханын денесинде жара албаган бир да жери калган эмес. Кийими кандан улам кыпкызыл. Бирок ошого карабай, жарыкты айланчыктаган көпөлөктөй болуп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын айланасында чуркап жүрдү. Ошентип отуруп тузак үчүн казылган чукурга түшүп кетишет. Расулуллах да катуу жараланган болчу. Башы жарылган, тиши сынган. Чукурга түшүп кетүүсү менен тулгасынын темири да жаагын жарып кирип кеткен. Азирети Талха Расулуллахты коргоо максатында жаралуу абалына карабай чукурга боюн таштайт. Аллахтын элчисине багытталган жаанын окторуна, найзанын миздерине өзүн тосо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үстүн бир көрпө сыяктуу жаап жыгылат. Найзалар сайылды, октор атылды. Санап келгенде Азирети Талха 70те чапчыган чоң жара, санап болбой турган даражада да кичинекей жараттарды алды. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам бул күндөгү абалын ушинтип сүрөттөйт. Ошол күнү оң жагымды карасам Жабраил, сол жагымды карасам Талханы көрүп жаттым деп айтат. Сахабалар да каерди карабайлы ал жактан Талханы көрүп жаттык дешти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен Талха чукурдан чыгуу үчүн тырмыша башташканда бир мушрик жаасын болушунча кере пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын башын мелжей атты. Жебенин учуп келе жатканын көргөн Азирети Талха окту тосуу үчүн бар күчү менен өзүн таштап колун сунганда ок Талханын сөмөйүнөн башка бардык мажаларын шылып кетет. Бул жерде Аллахтан бизге берген бир ишарат бар эле.
Билесиздер, сөөмөй Аллахтын жалгыздыгын ишарат кылып көргөзгөн күбөлүк бармагыбыз күбөлүк сөзү арабчада шахид сөзүн туюндурат. Шейит сөзүнүн этимологиясы да шахид сөзүнөн келип чыгат. Бул жердеги бизге берген ишарат Азирети Талханын Аллахтын жалгыздыгына шахиддик кылган шейит маанисине келет. Мүмкүн ушул окуядан улам тирүү шейит аталгандыр, ким билсин. Анткени бир күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хутбасында Ахсап сүрөсүнүн ушул аятын окуду. Момундардын арасында Аллахка берген уадаларын чындыкка чыгарган эркектер бар. Алардын кай бирлери жандарын курман кылышты. Дагы бирөөлөрү ошондой жагдайды күтүүдө. Алар уадада анттарын эч нерсеге алмаштырган жок. Расулуллах бул аятты окуганда бирөөсү туруп: "Я Расулалла, уадасын аткарып курман болуп шейит кеткендерге белгилүү. Берген уадасын аткарууну күтүп жаткан жигиттер кимдер?" деп сурады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам суроону укпагандай унчукпады. Укпай калды окшойт деп жанагы киши суроосун дагы кайталады. Дагы эле бир жооп болбоду. 3 жолу сурады, бирок 3 жолкусунда тең Аллах элчисинен бир жооп ала албады. Анан бир убакта жашыл көйнөк кийип Азирети Талха келип калды. Талханы көргөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жанагы суроо сураган адам каякта деп сурады. Сахаба: "Бул жактамын, эй Расулаллах" дегенде, Аллах элчиси: "Мына шейит болууну күтүп жаткандардын бирөөсү, жер бетинде жашаган шейитти көрүүнү каалагандар Талханы карасын" деди. Талха бин Убайдуллах тирүү шейит эле. Бүгүн да шахадат келмесин келтирип, жана ошол ишениминин талабы боюнча жашай турган адам. Талханын жолун жолдогон учурдун жашаган шейити ошол адам болгон болбойбу? Талханын жолу сүйүнчүлөнгөн бейиштин жолу, Талханын жолу пайгамбар кошуналыгынын жолу, Талханын жолу жигиттиктин, чыныгы эркекчиликтин жолу. Туура. Чыныгы жигит, чыныгы эркек ким деген суроого ар ким ар башка аныктама берүүсү мүмкүн. Бирок бул маселе боюнча Куран бир сөз айткан болсо, ал баарысынын сөзүнөн жогору эмеспи? Мына ошол жогорудагы аят менен Куран Азирети Талханы жигит, эркек деп сыпаттап жатат. Не дей алабыз? Аллах бизди да ушул аятка үлүшкөрлөрдөн кылсын. Азирети Талха Ухуд согушунда көрсөткөн жигиттиги ошол окуя менен эле бүтпөдү. Денесинин баары жаракаттарга толуп 4 манжасынан ажыраган Азирети Талха пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дуасынын можизасы менен өзүнө келе түштү жана кадимкидей кайра согуша баштады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам согуштан кийин бир көлөкө жерге чыгып эс алууну каалаган эле. Бирок аябай чарчаган болчу. Чыгаарга дарманы калбай, тырмышып араң чыгып бара жатты. Азирети Талха: "О Аллахтын элчиси, келиңиз, үстүмө чыгыңыз" деп үстүнө көтөрүп, пайгамбарыбызды өйдө чыгуусуна көмөктөштү. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Бейиш сага важип болду, эй Талха" деди. Бул бейиш менен сүйүнчүлүү болчу. Аллахка жана анын элчисине болгон сүйүү ар дайым кутулууга себеп болуп келди. Меккенин фатхынан мурун болгон окуяны эсиңиздерге салыңыз. Мусулмандар армиясы согуш жүрүшүнө даярдык көрүп жатышкан. Бирок жүрүш Меккени көздөй болоору көпчүлүктөн жашыруун болчу. Бул согуштук сыр эле. Бул сырды Хатиб бин Абу Бальта аттуу сахаба байкап калып, Меккедеги үй бүлөсүн куткаруу үчүн меккелик мушрик Абу Суфиянга абалды билдирип кат жазган. Бирок бул кат Жабраил аркылуу ачыкка чыгат. Күнөөсү кыянатчылык болсо да Расулуллах Азирети Хатибди өлүм жазасына тартпастан туруп суракка алат. Анткени Хатиб муну кыянат максатында кылган эмес эле. Мусулман болгондугунан улам көргөн азаптарынан кутулуу үчүн Мадинага көчүүгө мажбур болгон. Бирок кедейлигине байланыштуу үй бүлөсүн өзү менен кошо алып келе алган эмес. Аларга Абу Суфияндын бир зыян берүүсүнөн чучулап, ушул кадамга барган болчу. Ошондо Азирети Умар Хатибдин кылганына ачууланып: "Я Расулалла, уруксат берсең башын кыя чабайын" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Умарды токтоту: "Жок Умар, Хатиб Аллахты жана анын элчисин сүйөт" деп айтат. Ооба бир тууганым, сүйгөн кутулат. Сүйүүгө жөнөкөй карабайлы. Сүйгөн күнөө кылса да кутулат, кыянат кылса дагы кутулат иншалла. Биз да жүрөгүбүздүн төрүнө Аллах жана анын элчисине болгон сүйүүнү орнотолу. Сүйгөндүгүбүздү да Расулуллахтын сүннөтүнө баш ийүү менен, анын жолун жолдоо менен көргөзөлү. Эми биз Талхадай көкүрөгүбүздү окко тосуп, Аллахтын элчисин коргой албообуз бышык, анткени кеч келдик. Бирок биздин мойнубузда Расулуллахтын бизге аманат калтырган сүннөтүн ар кандай бидаяттардан, жаңылыктардан, бузукулуктардан коргоо милдети бар. Азирети Талха пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бекем жабышкандай, биз да ал заттын сүннөтүнө бекем жабышалы.
Азирети Талханын Ухуд согушунда көрсөткөн ошол эрдиктери, окко өзүн тосуулары, пайгамбарга болгон сүйүүнүн өз нафсине, ширин жанына болгон сүйүүдөн да күчтүү экендигин көргөзбөдүбү? Биз да тилибиз менен эле эмес, сөзүбүз менен эле эмес, амалыбыз менен көргөзөлү. Сүннөт менен жашап, сүннөт жолунда өлөлү. Бейиш менен сүйүнчүлөнгөн 10 сахабанын бири, Ашарай мубашаралардан болгон Азирети Талха да сүннөт жолунда жашап өтпөдүбү? Туура. Өмүрүнүн акырында алган чечиминде жаңылды. Бирок өлөр алдында тооба кылып, катасын оңдоо менен шейит кетти. Жамал окуясында болчу. Акыйкатты баарынан жогору көргөн сахабалар акыйкат маселесиндеги карама-каршы пикирлеринен улам эки жака ажырашкан. Бир тарапта Азирети Али, экинчи тарапта Азирети Айша, Азирети Зубайр бин Аввам жана Азирети Талха бин Убайдулла. Бул бөлүнүү чоң кан төгүүгө алып келген. Азирети Талха өзүнүн ката кетиргендигин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын айтып кеткен хадистерин эстөө менен баамдап жетти. Катасынан кайтууга да аттанып жаткан. Бирок анын согуш майданын таштап кетүүсүнөн чочулаган чагымчылдар Талханы өлтүрүү үчүн бутунан жаралашат. Жараланып баса албай жерге кансырап жаткан Азирети Талха жанынан өтүп бара жаткан Азирети Алинин аскерлеринин бирөөсүн көрүп калат дагы. Аскерге «Тез кел» дейт өлүм оозунда турган Талха. Мен Алиге болгон биятымды дагы башынан жаңылоону каалайм. Ага бият кылуу максатында сага бият кыламын. Сен менин биятымды халифа Алиге жеткир дейт. Азирети Талха башынан Азирети Алиге бият кылган абалында шахадат келмесин келтирип, жан аманатын Аллахка тапшырат. Адамзаты кемчиликтүү пендебиз. Билбей канча күнөө кылдык, канча кемчилик кетирдик, бир Аллах билет. Аллахым ошол кемчилик күнөөлөрүбүздү баамдап жетип, анан тооба кылып кайтууну, Азирети Талха сыяктуу Аллахтын алдына таза абалда барууну бизге да насип кылсын. Бейиш нуру.